хотите? Учу кайры жок талааларды, калың токойлорду көргүңүз келеби? Чөлдү кезип, Алпыс шал баасын аралап, Капчыгайда сейилдигин жыгабы? Деңизде күнгө кактанып же ак карлуу чокуга чыгууну каалайсызбы? Анда бизге Казакстанга келиңиздер. Если восходить на снежные вершины, приезжайте к нам в Казахстан. Природа... Биздин өлкөнүн табияты элинин мүнөзү сыяктуу эле ар түркүн жагдайы менен таң калтырат. Ал жумшак жана ак көңүл, токтоо жана катаал болушу мүмкүн. Также сдержанным и суровым. Но как Кандай казак болбосун, босогосун аттагандан кийин анын түндүгү алдында сен кадырлуу адамга айланасың. уважаемым человеком под его шанраком. У нас Бизде конок келсе кут келет деп коюшат. Бул конок ырыс калып келет деген сөз. приносит благо с собой. Саламатсыздарбы? Эфирде Taste Казакстан программасы жана мен Айгерим Мусакожинова. Бүгүн сиздерге казактар сый коногун кантип сыйлаганын айтып берем. Угощали своих дорогих гостей. Сегодня мы с вами Бүгүн биз сиздер менен карын көмбе даамын даярдайбыз. Карын көмбе тамагы казактардын көчмөн жашоо шартында пайда болгон. образа жизни казахов. Негизинен уйдун же жылкынын карынын пайдаланышкан. Говяжий или конский желудок. Эң башкысы карынды абдан жакшы тазалап колдонууга даярдоо керек. Обработать и подготовить его к употреблению. Нужно срезать. Майын кесип салуу зарыл, анткени карында май абдан көп болот. Бывает очень много. Бирок майды толук алып салбай, анча-мынча калтырып койгон туура. Бул тамакка кошумча даам берет. Дает блюду дополнительную сочность. Ошентип биз карынды даярдайбыз. Бул биздин негизги тамак болуп саналат. Биз аны пайдаланабыз. Бирок эң биринчи аны жакшы туздап алганыбыз жакшы. Сыртынан да туздаш керек. Карын ушул тамактын негизги ингредиенти болуп саналат. Является желудок. Желудок Анын ичине биз казынын, сулпеттин эң чүйгүн бөлүктөрүн кесип салабыз. жая. Этти экиге бөлөбүз. Анан жаңы жашылчаларды кошобуз. Туда свежие овощи. Но перед Бирок алгач карынды кычкыл суусундук менен чайкап алабыз. желудок кисломолочным напитком. Бул карындагы ар кандай жыттарды тазалоого жардам берет. Ал үчүн баардык кычкыл сүт азыктары жарайт. Биз кымызды тандап алдык. Кымыз өзүнүн жытын жана даамын калтырат. И вкус. Аны карынга куюп бир аз кое туруу керек. Нужно залить и оставить. Буквально Арадан 10-15 мүнөт өткөндөн кийин төгөбүз жана биздин карын даяр болот. перевернуть. И наш желудок будет готов. Карын көмбе очень просто. Карын көмбөнү даярдоо абдан оңой. Мурда бул үчүн атайын аң казышкан. Ал аңды жакшы ысыткан. Даяр көмбөнү койдун терисине ороп топурак менен толук көмүп салышкан жана үстүн тешип жердин бетине темир же сөөк чыгарып коюшкан. Тоже прокалывали и непременно поверх устанавливали металлическую или костяную трубку. И любой Ар бир жолоочу малчы же жоокер жерде дайыма даамдуу тамак күтүп турганын билген. знал, что там его ждет вкусная еда. Ошентип көчмөндөр бири-бирине кам көргөн. Заботились друг о друге. Сейчас Азыр бул даам үй шартында кадимки казанда бышырылат. Бул тамак эң кадырлуу конокторго, алыстан келген меймандарга даярдалган. для дальних гостей. Бул тамакты бышырып баштайлы. Биз этти бүтүн түрдө салабыз. Эттин баардык бөлүктөрү сөзсүз толук болушу керек. Должны быть целиком. Жая
жамбаш этти 4 бөлүккө бөлүп салабыз. На равные 4 части очень часто это блюдо Бул даамды көбүнчө согум убагында жасашкан. Туугандар конокко келе албай калган кезде карын көмбеге куржун иретинде тамактарды салып коюшкан. и карын комби, как коржин, подарок, складывали туда. Анын ичине эттин эң күйгүн бөлүктөрү салынган жана белек салынган куржун катары туугандарга жөнөтүлгөн. В качестве подарка коржина отправляли своим родственникам. Ал эми чыктуу болушу үчүн бир аз жашылча кошобуз. Сөзсүз түрдө туздайбыз. Овощей. Непременно нужно посолить. Бир аз татымалдарды кошобуз. Мы заранее Биз карынды алдын ала туздап алганбыз. Туз ашыгы менен салынган. Ошон үчүн бул жакка бир аз татымал кошуп алабыз. добавляем еще сюда. Добавляем приправ. Мына биздин көмбе даяр. И у основ- Анын ичине баардык азыктарды салып бүткөндөн кийин биз учтарын кесебиз. мы подрезаем кончики. И вот таким образом Анан эч нерсе түшүп калбашы үчүн ушундай кылып карындын ачык жерлерин тигебиз. мы сшиваем у основания. А вы знали, что Сиздер илгери жылкынын, койдун жана уйдун карынына этти гана эмес, быштакты, курутту жана майды сактаганын билчү элеңиздер. там и хранили творожные массы, корт и масло. Масло, сохранившееся, Кышка карата карынга сакталган май абдан даамдуу жана жыттуу келет. имело очень вкусный и приятный аромат. И весной Жазында аялдар карын майды бузуп, ооз тийиш үчүн атайын чогулуп майрам уюштурушкан. устраивали целый праздник, чтобы попробовать это масло. Аты айтып тургандай ал карын май деп аталат. Очок ээси жазында жакын курбуларын жана туугандарын карындагы май менен сыйлагандан кийин ушул сый үчүн ага белек беришкен. Маслом, которое она сохранила в желудке, ей за это всегда дарили подарки. Жылы бою карында сакталган жана мына ушундай даамдуу жана витаминдүү майдан ооз тийиш үчүн жазгысын чогулушкан. Масло, которое хранилось ровно год в желудке. Карын көмбе Карын көмбени биз сиздер менен таза абада казанга жасайбыз. Бул тамак казанда абдан даамдуу болот. в казане это блюдо тоже получается очень вкусным. Белгилей кетсек, Казакстандын ар бир аймагында бул даам ар башкача аталат. Это блюдо называют по-разному. Где-то называют Аны жер-жерлерде бөртпе, карын коржун же карын көмбе деп аташат. все это зависит. Ар бир казан ээсинин рецебине жараша жасалат жана ар кимдин өзү ыкмасы болот. У каждой хозяйки есть свой секрет. Аны сөзсүз казанга жасоо, ысытуу керек. Его прогреть. Казан для Казан ар бир аял жана үй бүлө үчүн өзгөчө идиш болуп эсептелет. являлся особенной посудой. Казан Казанды белекке беришкен эмес. Казан энесинен кызына мураска гана өткөн. посуда передавалась по наследству от матери к дочери. И Казанды эч качан көмөрүп койгон эмес. Ал эми көмөрүлгөн казан ал үйдөгүлөр аза күтүп жатышканын билдирген. что в этой семье траур. Казан Казактын турмушунда казанга өзгөчө мамиле болгон жана ал идиш ашканада дайыма ардактуу орунду ээлеген. почетное место на кухне.
У казахов основа... Казактарда эт негизги тамак болгон. Үйгө коноктозгондо сөзсүз түрдө эттин майлуу эң даамдуу бөлүктөрүн бышырып тартышкан. Самые жирные, самые вкусные куски мяса из... Конокторду сыйлоодо табак тартуу салты колдонулган жана ар бир конокко белгилүү эттин тиешелүү бөлүгү тартылган. Устукан конокторго улуусунан тартып сунулган. И раздавали, начиная от старшего к младшему. Бизде суу кайнады. Эми казандын капкагын тыгыз жабуу керек. Крышку казана нужно плотно закрыть. Карын көмбө өзүнүн чыгында дээрлик 4 саат бышырылат. В своем собственном соку. Бул даамдын өзгөчөлүгү биз тамак жасоого кошумча майларды колдонбойбуз да, ошонусу менен ден соолукка абдан пайдалуу. Блюдо полезно для нашего здоровья. Көчмөндөр конокту Кудайдын элчиси деп эсептешкен. Андыктан Кудайы конок деп аташкан. Называли Кудайы конак. Эгерде жолоочу жолдон адашып калса, туш келген үйгө түшө алган. Ал үйдө курсагын тойгузуп, түнөгөнгө жай табылаарын билген. Он всегда знал, что его накормят, обогреют, и тогда... Мурда биздин улуумун ар бир адамга ырыздык бар деп айтышчу. Есть рыздык. Ырыздык казактар үчүн эң баалуу байлык болуп эсептелген. Для казахов считалось самым бесценным богатством. Мына ошентип 4 саат өттү. Биздин карын көмбө даяр болду. Жытыгандай сонун. Даамы да эң сонун экенине ишенем. Очень вкусно. Карын көмбө даяр. Мен бышкан тамактан сөзсүз ооз тийишим керек. Жытыукмуш, абдан сонун экен. Биз 4 саат туура эле күткөн экенбиз. Абдан сонун даамдуу, тоюмдуу жана жыты керемет чүйгүн тамак болуптур. Бул тамакка 5-8 киши тоет жана бардык дастаркондун көркү болуп эсептелет. И станет прекрасным украшением для любого дастархана. Тамагыңыздар таттуу болсун. Асыңыз данды болсун. Казак элинин меймандостук маданияты бүтүндөй бир илим. Бизди бала кезден конокту туура тосууга үйрөткөн. Ошондуктан меймандостук салт эмес, бул казак элинин мүнөзү десек болот. Биз ар бир конокко чын жүрөктөн кубанабыз. Андыктан тамак ашы даамдуу, биздин Казакстанга кош келиңиздер. В наш вкусный Казахстан.